Форель балык заводу 4 жылдан бери Кыргызстандын рыногунда иштеп келет. Бул арада өлкөдөгү башка балык чарбалары менен тыгыз кызматташып, чет мамлекеттен жасалган жогорку өндүрүмдүү тоют менен камсыздайт. Ушул тапта форель балыктарын Россияга жана Казакстанга экспорттоп келаткан чарба жылына 7000 тонна балык өндүрүүгө кубаттуу болгон заводду жакын арада ишке киргизгени турат. Кытай өлкөсүнө балык азыктарын экспорттоодо көйгөйлөр жаралып келген. Азыр ошол көйгөйлөрдү чечүү боюнча жакшы пикирлер алмашууда. Буюрса жакын арада кыргыз балыгын дагы Кытай жергесине экспорттоо үчүн чоң мүмкүнчүлүктөр ачылып жатат. Кыргызстан бүгүнкү күндө 30 000 тоннадан ашык балык өстүрөт. Бул демек 30 000 тоннаны биз Кытай өлкөсүнө экспорттоого мүмкүнчүлүк ачылды деген сөз. Эгер биздин чарбаны алсак, бир жылда буюрса бир 7000 тоннага чейин балыкты экспорттоого мүмкүнчүлүгүбүз бар. Дал ушундай балык, эт, ун, табигый таза суусундуктар, бурчак жана дан өсүмдүктөрүн, ошондой эле жумуртка жана тоок этин өндүрүүчү ишканалардын өкүлдөрү, Кытайдын Синьцзян уйгур автономдуу районундагы жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана экспорт, импорт багытында иш алып барган мекемелердин жетекчилери менен жолугушту. Улуучат шаарында жаңы ачылган ири көзөмөл кампасы эми эки өлкө ишкерлеринин кызматташуусуна жол ача турган болду. Бизде Кыргызстан ичиндегичи 100% камсыздагандан кийин биз сыртка чыкпасак ичинде өнүгүү жок. Кичинекей фермерлер өнүгүш үчүн биз чоң компаниялар сыртка чыгышыбыз керек. Анан ошондо биздин ички фермерлер өнүгөт. Анан ошон үчүн биз азыр чоң компаниялар сыртка чыккандын жолун издеп атабыз. Ошо жолун издеп, ошо жолдун бирөөсү ушул да склад. Биз мисалы деген Кытайга чыккан күндө дагы бээнден текшермейин Кытай албайт. Текшериш үчүн бир складта туруш керек. Кыргызстандын айыл чарба тармагындагы өндүрүш, импорт жана экспорт боюнча иш алып барган ири эл аралык компаниясы Кытайдын мамлекеттик корпорациясы менен өнөктөштүктө курган көзөмөл кампасы жалпы жонунан 13 гектар жерге жайгашты. Ушул тапта аянттын жарымына курулуш толук аяктап, инвестициянын жалпы суммасы $8 миллион түздү. Бул көзөмөл кампа биздин президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевич Жапаровдун тапшырмасы менен мына 2 жылдан бери ушунун үстүндө иштеп, ошол аяктады. Ал деген кампа биздин дыйкандардын өстүргөн продукциясын ушу Кытай мамлекетине экспорттоо үстүндө иштетилген кампа. Биздин надзорный склад менен кошо биз 4 надзорный складты чогуу башын бириктирип, 5 көзөмөл пункттун алкагында бир чоң бөлүм ачтык. Эми бир гана дан эгиндер эмес, башка эгиндерди дагы, башка өндүрүштөрдү дагы баарын ушул Кытай мамлекетине экспорттоого мүмкүнчүлүк алдык. Буга чейин Кыргызстан Кытайга тооген продукцияларынан гана аз гана экспорттоосо, айыл чарба азыктарынан бир гана балды экспорттоого мүмкүнчүлүк бар болчу. Жаңы кампанын ачылышы менен эми айыл чарбасы тармагындагы дан өсүмдүктөрү, бурчак өсүмдүктөрү жана эт, сүт сыяктуу айыл чарба өсүмдүктөрүнүн 20га чукул түрүн экспорттоого мүмкүнчүлүк түзүлөт. Жогорку технологиялуу жана заманбап жабдыктар менен жабдылган бул кампа эми биздин айыл чарба продукцияларыбызды ушу чек арадан тоскоолдуксуз өтүүгө шарт түзүп берет. Эң негизги бул биздин өндүрүлгөн азык-түлүк, айыл чарбадагы азык-түлүктөр бул жерге келип, кампага түшүп, бул жерден таможня процедура өтүп, сертификация алып, анан кийин өткөндөн кийин Кытай мамлекетине базарына кирет. Биздин планыбыз бул 1 миллион тоннаны биз ушу экспорт жасаганга мүмкүнчүлүк ачылып атат. Бүгүнкү күндө азыр бизде 32 түрүнө рухсатыбыз бар. 15 протоколго биз кол койгонбуз, жана 17 протоколго биз протокол жок десе болот. 32 биздин продукцияга рухсаты бар. Кыргызстан тараптан демилгеленген бул долбоор логистика, эл аралык соода жана өз ара инвестициялар жаатындагы жаңы багыттардын негизин түзөт. Анткени мындай жагдай бизнеске гана эмес, чакан жана орто ишкерлерге дагы пайда алып келип, жаңы жумуш орундарын түзүп, кыргызстандык экспорттоочулар үчүн кошумча мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Айжан Омолдошова, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24, Кытай, Суар.